Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев толук кандуу медициналык жардамга муктаж. Аны номер 47-түзөө талабынан ала албайт деп билдирди анын жактоочусу Замир Жошев. Ал 1-апрелде улуттук кардиология жана терапия борборунун дарыгери болжолдуу диагноз койгонун эске салды. Анда Атамбаев жүрөк оорусу козголуп, инфаркт алдындагы абалда экени айтылган. Андан бери эч нерсе өзгөргөн жок, деди жактоочу. Эске салсак, Атамбаев 2019-жылдын 8-августунда кармалган. 2020-жылдын 6-октябрына чейин УКМКнын абагында болчу. 6-октябрга караган түнү камактан бошотулган. Бирок 10-октябрда кайра кармалган. Президент Садыр Жапаров сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин жыйынын жыйынтыктап жатып, Чүй областык сотунун төрагасы Дамирбек Оңолбековдун жумушуна мас болуп келген видеону көрсөттү. Кадрдан сот өкүлү бутуна тура албай мас болуп кабинетине келгенин көрүүгө болот. Видеону көрүп бүткөндөн кийин мамлекет башчы жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакировага кайрылып, "Тааныйсызбы ким экенин?" деп сурады. Ал Чүй областык сотунун төрагасына окшоп турганын айтты. Андан соң Жапаров чынында ал областык соттун башчысы экенин айтып, тез арада ага чара колдонуу тапшырмасын берди. Эске салсак, бүгүн президент башында турган жыйында сот жана укук коргоо тармагын өркүндөтүү маселелери каралган. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, урматтуу катышуучулар, биз бир топ убакыттан бери ушул мыйзамдарды, кодекстерди иштеп чыгып, жаңы конституцияга ылайык келтирели, реформаларды жүргүзөлү, сот системасында адилеттүүлүктү орнотолу, мыйзамдуулукту орнотолу деп атабыз. Анан мына ушундай сотторубуз өзүлөрү бир оңолбосо, мыйзамдарды алтын тамга менен жазып койсок дагы, биз реформаны мындай соттор менен аягына чыгара албайбыз. Ошондуктан ар бир сот, мейли кандай сот болбосун, жөнөкөй сотпу, катардагы же болбосо төрагабы, мына бир килейген областтын төрагасы, ушу соттордун төрагасы бардык областты караган. Күндө арак ичип мас экен. Күндө мас келет экен. Күндө ушинтип кабинетине кирет экен мынакей. Анан ушундай соттор менен биз кантип реформа жүргүзөбүз? Ошондуктан урматтуу жогорку соттун төрайымы, тазаланыңыздар. Бүгүн немедленно чакырып туруп, соттук кеңештин жыйынына салыңыз. Сизге ушундай тапшырдым. Тиешелүү жыйынтыктарды чыгарабыз. Чыгарыңыздар тез арада. Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык ишканасынын башкы бухгалтери УКМКнын кызматкерине пара берип жаткан жерден кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кармалган НП аттуу жаран мыйзам бузуулар жөнүндө арызды кароону токтотуу үчүн УКМКнын кызматкерине пара берүүгө аракеттенген. Арызды кароо учурунда муниципалдык ишкананын бир катар каржылык мыйзам бузуулары аныкталды. 2021-жылдын 31-майында аталган НП аттуу жаран аныкталган мыйзам бузууларды жашырган үчүн УКМКнын кызматкерине 50 000 сом өлчөмүндө пара берүүгө аракет кылганы аныкталды деп жазылат билдирүүдө. Аталган факт боюнча УКМКнын тарабынан жазык кодексинин 328-беренесинин 2-бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. 4-июнда шектүү жаран кармалып, учурда козголгон кылмыш иши боюнча ыкчам тергөө иш-чараларынын комплекси жүрүп жатат. Анголалык 12 жаштагы Агусто Демба атасын шимпанзе деп эсептейт. Бул тууралуу ага апасы айткан экен. Ымыркайдын энеси Анита Демба уулуна Камея улуттук паркында иштеген учурунда көп жылдар бою шимпанзе менен мамиле түзгөнүн. Ал жерде 1998-жылдан бери жаратылыштык коргоо инспектору болуп иштегенин айтты, деп билдирди Africa Daily News. Доктор Антонио Мендес адамдар менен шимпанзелердин ортосундагы жыныстык мамилелер бул аймакта көп кездешет. Бирок бул биринчи жолу кош бойлуулук жөнүндө расмий билдирилди, деди. Ал эми Анголанын президенти Лауренцо буга чейин балага Анголанын кереметтүү баласы деп ат койгон. Ошондой эле аны улуттук байлык, Кудайдан келген белги жана Ангола республикасынын улуулугунун күбөлүгү деп атаган. Белгилей кетсек, генетиктердин изилдөөлөрү 1 жылдан ашуун убакыттан бери жүрүп келе жатат. Бирок Агусто Демба адам менен шимпанзенин жыныстык катнашынын натыйжасында төрөлгөн деген расмий тастыктама же төгүндөө жок.